Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кыргызстанды сагынып ушинтип үйдүн алдында суу чачкан күндөр дагы эске түшөт. Жай келип атат ысыкта. Бул видео сиздер үчүн пайдалуу, анткени Москва шаарында бардык замандаштар такси тармагында эмгектенет. Мондай болгон брендтерди сөзсүз түрдө бул такси, Яндекс таксиде иштегенде сөзсүз түрдө чапташ керек, аткарыш керек. Бул албетте компаниянын шарты. Ошондуктан эгерде сиз Москва шаарында машина алып, же болбосо ушундай наклейкага муктаж болсоңуз, анда биз сиздерге жакшы маалымат менен бөлүшөбүз. Чогуу болуңуздар. Бул жерде жакшымы? Ассаламу алейкум. Ассаламу Марс деген акебиз бар. Ассаламу алейкум. Эл менен бир амандашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Бектур Жумабаевдин каналынын катталуучулары. Ошого лайктан басып, Эң башкысы катталып кеткиле. лайк басып катталып кетиңиздер. Бул жер эмне деп коебуз эми? Сервис деп коебуз да, кандай болуп калат? Неме? Обклейка, такси тармагындагы немелерди, машиналарды расклейка, обклейка деп коет да. Обклейка кылабыз, чыгарабыз, кайра чаптап беребиз. Анан бул жерде Легенда Плаза деген такси паркыбыз бар. Ошо такси паркта көп жылдан бери алгачкылардан деп койсок болот, Москвада. Эң башында дейли. Эң башында башталган. Азыр эми ушул жерде жаңы неме объект ачып, ушул жерге көчтүк. Мурун Веткина деген улицада элек, эми бул жака көчүп келдик. Бул жерде 20, 30, 40ка чейин машиналарды стоянкага коюлат. Ооба, кенен экен. Кенен. Анан машиналарды мага окшогон машиналарды алып келип, кара машиналарды акка чаптап беребиз. Сарыга кандай өздөрүнүн каалаганы. Кээ жөн эле кара машинасын акка обклейка кылып, жөн эле акылып алайын дейт. Акылып алып иштейин дейт. Эми покраскага караганда жеңил деп айтышат да. Эми мен красканы канча кылат билбейм. Эртерээк анан бул жакта машиналарды чогуу байкайбыз. Даярданып турган маал азыр. Мына таксилерди, мына желтый серый деген. Мына комфорт плюстарга 3000ден, анан бир аз скидкалар менен неме кылабыз, сүйлөшүү жолдору бар. Байланышса келишсе, анан бир аз ушул желтый полосасы эскирип кеткендерди дагы сыйрып, кайра желтый полоса чаптап беребиз. Анан кээ мындай 4000, 3000 десе кымбат деп ойлошот. Негизи буну клей, основной клейин кетириши проблема. Бул суукка дагы, ысыкка дагы чыдамдуу. Чыдамдуу. Анан буну чыгаргандан кийин клейин кырып, мойканы өзүбүз кылып, кайра таптаза кылып, адамдардын өзүнүн немесине ылайык кылып чап неме кылып беребиз да. Көңүлүнө туура келгендей. Анан өздөрү текшерип алат иш бүткөндөн кийин. Бул жакта азыр жигиттер сарыга таксиге даярданып жатат уже. Орусча эмне деп коебуз? Парок дейбиз го. Парокторду дагы сатат экен, серый болот парогу, үстү жагы сары. Бул негизи ушундай шарт ошондойбу? Яндекстин системасы? Яндекстин системасы өзү ушундай. Ушундай. Бул болбосо ГАИ оформление кылбайт. Эгер кичине жери дагы ак көрүнүп калган болсо, алар албайт. Биздин специалист балдар, мастерлер өздөрү билет ГАИге кандай даярдап, ошо биздин бир туугандар, жердештер, тажик, Дагестан, өзбектер, даже орустардын таксопарктары менен иштешебиз. 10дон 20дан кече эле буяк көрүп кетти, 16 машинасын таксиге даярдап берди. Полностью. Дагы мына лицензиясы, бияктын лицензиясы бар. Жана ушул, Булар акка, бул эскисин сыйрыдык дагы, кайра ак чаптап берип атабыз. Бул бренди менен болот. Буларды сыйрыдык дагы желтый серыйларын. Эми кайра буну желтый серый кылып, кайра эле жаңылап беребиз. Удум эле краска кылып койгондой болуп калат да, жаңы машинада болчу. Сиз айткандай краскадан көрө негизи жакшынакай дагы көрүнөт экен, анан бат бүтөт да. Бат дагы бүтөт. 2 сааттын ичинде эле бүтөт. Анан буну көбү келип айтышат, мындай чийип алып келишет да. Анан сыйрысак краскага жетпеген немелер болуп калат, моменттерчи. Анан сүйүнүш, мисалы бул жер эле өлгөн болсо, кайра сыйрып туруп эле кайра жаңылап кое беребиз. Ошол жагы жакшы. Ошол жагы жакшы бунун. Сен краскага караганда. Краска болгондон кийин эми бунун иши жеңил да, бюджетный неме болот. Бул сары баягы лицензияга чап даярдалып аткан. Бул машина биринчи жолу болуп атат, 2015-жылкы машина. Бунун баягы СТСте баягы экологический 4-й, 5-й деген болот. Буну машина мингендер билет. Буяктыкы 4-й болуп калды, ошон үчүн сарыга берет анычы, лицензияны. Эгер 5-й поколение боло турганбы, баягы 5-й деп коет, экологический. Ага акка кылышка туура келет эле. Эми бул ак түскө боеш керек. Буну эми азыр бул киши барат дагы ГАИге апарып берип келет, кайра бизге келип лицензияга тапшырабыз. Лицензия 3 күндө, 1 жумада ушундай да чыгат. Сарлар бир аз кечирээк чыгат, актар тез эле чыгып атат.
Бул өзү машина шоколадный цвет болгон. Шоколадный түстө экен. Азыр көрөсүздөр, бул бүткөндөн кийин сап-сары машина болуп чыгып калат. Сары болду. Сонун экен. Достор, эгерде кимде башка түстө машина алып калса дагы ушундай вариант кандай болсо болот. Булардын ценасы 15 миңден полный болушу сарыга. 12ге болсо белый желтый менен 12 миң. 12 миң рубльга бүтөт. 15 миңдин эми сүйлөшөбүз. Эгер түшүп бериң дей турган болсо, яғни кыргызча мусулманчылык кылып түшүп беребиз. Сөзсүз. Не деп коет? Баары сурайт да биздечи. Балашпаса болбой калат да. Балашпаса болбой калат. Шуну айтканда мынакей. Булар өз-өзүнчө чапталат, мисалы үчүн буга общий бир чапталат. Бампергер өзүнчө, анан бул ичтерине кайрылат. Мына көрүп турасыздар да. Мына ичине кайрылып, ручкалары чыгарылып, ручкалары чыгарылып, кайра чапталат. Жасалат экен. Анан бул бүткөндөн кийин анан буга окшоп бренд чапталат. Лицензия алгандан кийин ага чейин эч бир нерсени чаптаганга болбойт. Анан мына черный крышалардагы услугаларыбыз бар. 2,5 миңден, 2 миңден ар кандай эконом класстарга баягы немелерге карайт. Черный крышаларды кылабыз, тонировка кылабыз. Бул эмне өзгөчөлүк? Кандай кызмат аткарат негизи? Жөн эле кооздук үчүн, жаштар основной жаштар көбүнчө кара, мына стойкасында кылып бердейт. Черный крыша деген. Ушундай кызыксаңыздар, жаштар, эгерде бар болсо, тонировка дагы бар, Тонировка дагы бар. Тонировка кызматы дагы бар. Тонировка машиналардын алды жагына бурон кылып беребиз, фарларгачы. Фарларга дагы бурон услугаларыбыз бар. Көрүп турасыздар, фарга дагы наклейка чапталат, кеде. Таштар өчүп башталган. Таштан сактайт. Анан жакында эми полировканы баштайлы деп атабыз. Мына жаз келип калды. Полировка дагы услугабыз башталат, Кудай кааласа. Полировка кызматы дагы бар. Достор, Марсакен енен кесип бардык маалыматты айтты окшойт. Дагы кимде кызыктуу суроо болгон болсо, кызыккан суроолоруңуздар болсо, акеме номерге экранга коюп койдук, байланышып, чалып, аке мен саат мынчада барсам болот, күндө эле иштейсиздер. 10дон 12ге чейин без выходной. 10дон 12ге чейин. Курбан айт күнү дагы иштеп беребиз. Болду. Буюрса айт күнү дагы акелер. Айт намаздан кийин иштеп, эл үчүн кызматтабыз ар дайым. Акелерибиз кызматта. Балдар, жумушчу жигиттер көп экен, келип алып отуруп күтпөйсүздөр. Анан дагы айтып кете турган неме, экинчи точкабыз дагы ачылган жакында. Бул Первая Угречская, дом 7А. Ал жерди билишет баардыгы ошо третий кольцонун боюнда. Ал жерге барсаңыздар дагы болот. Эгер бул жактан алысыраак болуп калса. Буюрса ал жактан дагы өзүңүз менен чогуу бир, Болду. Элге маалымат беребиз, буюрса. Иншалла. Ушундай эле кызматтар ал жакта да бар. Ал жакта да бар. Путевой лист баардыгы ошол жерде. Кимге ыңгайлуу болсо, ошол айтылган адреске дагы барсаңыздар болот. Бул жакка да келсеңиздер. Бул жерде жалпак тил менен айтканда баары быйылкы 2024-жылы самозанят деген системага өтүштү. Ошолда учурда таксистердин баары келген жер, белгилүү жер огородный проездге бар деп айтышкан баарына. Ошол огородный проездден өткөндөн кийин эле оң тарапка түз келесиздер. Канча бир 300 километр. 300 метрдей келсеңиздер, ушул жерде акелерибиз тосуп алышат. Жумушка ийгилик. Мен оюмча бардык эле маалымат бердик окшойт, Иншалла, майлы келиңиздер, элдин кызматындабыз ар дайым иншалла. Колдон келишинче кызматты кылып беребиз. Болду, акелерибиз кызматта, баарыңыздарды чакырабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз менен болуңуздар.